урматтуу айымдар, биздин мастер-класс азыр ошо чермелерин, жилетка корсеттердин кантип лекалын алганды көргөзөбүз. Үйдөн аласыздар, кимге жазай турган болсоңуздар, мондай бумажный скотч аласыздар, мондай пакетти кесиздер и баштайбыз. Клейли берейин. Курсак жагынан эч жактан баштап, бүт айландырыла берет. Бүт полный денени, талияны, ич жакты, жамбаш жакты бүт клейленет. Ушундай лекалды жасап, чермелер жасаса болот, жилеткаларды, көйлөктөрдүн үстүлөрүн жасаса болот, на замочке, арчаны замочек же боковой жаны замочек кылса болот. Не профессиональный шиялар кандай кылат? Ушинтип кылат. Мынакей. Мен свободно турумун. Ушинтип клейлене берет. Анан биягынан алып кетесиз. Пока ошо талия жакта ушинтип клейлеп алабыз. Эми болсо мынакей. Ошо жагынан алынат. Кой кийимге жабышпайт эле. Так. Кезип алабыз. Эми ошо кусок кылып кезебиз да. Скотчту. Кусок кылып кезе беребиз. И жабыштыра беребиз. Кичинекей баланын чермеи болобу, жилеткасы болобу, чоң кишинеки объему кандай? Төш жагы чоңурактар бар, объемный размер деп коет. Ошондойлорго да ушундай лекалды, индивидуальный лекал деп коет. Мунучу. Жабыштырып. Биягын бүт жабыштырып. Полный клейлеш керек да. Кусок төш жакты. Кусок клейлей бер. Көрдүңүздөрбү? Бүт клейлейсиздер. Биякта. İçindeki жашыл клеенка эмени сактайт да, форманы полный сактайт. Эми мына эме жакталган. Пройма жагын аласыңар. Если вдруг жилетка артына топчулама жилетка алсаңыздар дагы, баягы тиммели денеге жашнакка мындайына топчулама кылсаңыздар да ушундай кылыңыздар. Жок, мындай чоңураак кененирээк кылам десеңиздер, но боковой жагына кошосуздар, биягына бир аз кошосуз, арт жагына бир аз кошосуз. 4 жерден кошулат. Жок, ушундай бир жашнакка кылып, медицина, чыптама деп жүрөм орусча. Чыптама кылганга ушулар ылайыктуу. Топчулары бербейм, жашнакка кылат топчулары менен или жана кытайлардын мындай иликтиштери да бар. Ошондо аялдын өзүнүн негизи, денесинин фигурасы көргөзгөнгө аябай сонда ушул. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бунун баары деген анан эме менен фломастер менен дагы оңдойбуз. Азырынча дененин баарын клейлеп алыш керек. Оп-оңой эле. Швея болбой эле. Мен жана орусча айтканда я не швея, я чайник дегендей ошо эмелерге айылдан какта швеяны издеп жүрмөй элеңер. Анан индивидуально ар бир фигурага постоянно барып эле улам эле лекал эбет берчи деп отурмак белеңер. Ошон үчүн ушундай эле өзүңүздөр эле жабыштырып эле мынакей көрдүңүздөрбү? Мына чыптама болуп калды. Эми арт жагын. Если корсет кылсаңыздар, лямочка эле кыласыңар. Если чыптама чермей кылсаңыздар, анда полный клейлейсиздер. Клейлей, уже эме клейлей. Жана корсеттердин арт жагына чейин, мойнуна чейин кылган корсеттер жана сүрөт салып туруп. Ошолор белди да, бул дагы корсеттин бир түрү.
ноунда чиптамалар эмеден бийиктен жасаса, булар деле бир эме көрсөтүн бир түрү да адамдын, аялдын негизи фигурасын аябай жакшы кармайт да. Уже топчулаганда эле уже сиздер бүкрөйбөйсүздөр, түз базасыздар. Осанка түз турат. И жанагы омурткалары дагы түз болуп калат. Эми но жагына чейин. Мисалы, но жерге чейин ушу клейлеп, анан этегине мындай кылсаңар, сонун көйнөк болот. Особенно бойдор эме айымдарга ушундай эмеси болот. Биягында клейлеп бергин. Ушу жамбаштарды бүт сразу клейлеп алыш керек да. Анткени ар бир айымдын өзүнүн фигурасы, денеси башкача болот да. Индивидуальный лекал деген ушул дагы окшош. Мисалы, но жерден уже көйнөктүн этегин коштосаңыздар болот. Непрофессиональный швеялар кантип лекалды алат. Көйнөктөр, корсети бар. Россияда бар деген жанагындай орустардын бир көйнөктөрү бар го, биягында бүт эме турган, биягында мындай этеги келип калат. Ушу лекалын ушинтип алып алышат. Мына көрүңүздөрбү мына? Менин дайым лекалым. Артынан же алдынан кийип алса болот. Эми мындай биягына чейин бүт клейлесеңиздер, эми бөлүм давай берги чейин эме уже эме көргөзөйүн. Бир чермейди көргөзөйүн, ушунака ложетканы. Ошо клейлеп бериш жерде мойнуга чейин. Анан мойын проймасын ылайыктап тартып алабыз. Арт жактагы спинку тоже надо будет заклеить. Урматтуу айымдар, колдонуңуздар бул лайфхак. Сонун аябай. Болду. Давай мына жерде еще немножко. Эмес? Мынакей. Яктыда. Суп-сулуу бол. Аябай сонун нерселер тиксе болот. Эми алдынан же артынан эметебиз, кезебиз. Азыр биз фломастер менен тартып алайлы. Эми мойнун болжолдоп тарт. Эми проймасын болжолдоп тарт. Мен кол көтөрөйүн. Арт жагында мойнун. Мынакей. Даптайын лекал. Эми алдын тарт, топчу болгон жерин. Вот эми кез берсе болот. Мынакей. Астын. Урматтуу айымдар, лекал готов. Мынакей. Ушул лекал менен көйнөктөр тексе болот. Берги топ жасабыз. Анан этегине кошуп. Ушул эле лекал менен өзүңүздөргө жашынакай чермелерди. Эме коэффициент увалки эле кошулат. Анан эмеге кошулат. Көрүңүздөрбү, дене эметип бир аз жана топчулардын мындай эмесин кылса болот да, чермеге. Мен уже учет кылам да. И менде уже көрүнүп турат, мына төш жагы кандай болуш керек, эмне болуш керек, мына жерде негизи берде кезет да. Анан тигилет выточканы.
А эмеде кийизде болсо выточканы болсо баягы жүндү берге калыңыраак салып алсак, анан ичинен мындайынан ушул бер жака чыгарып койсок, выточка болуп калат да. Ошо төш аялдын төшүнө размерине жараша кылса болот ушинтип. Андан кийин болду. Дапдайым чермийдин, корсеттин, көйнөктүн, анан кийин мындай эме жанагы сарафандын лекалдары дапдайым. Мынакей чечилет. Бул кенен эле чечилет, просто скотч көйнөгүмө жабышып калат. Болду. Лекал готов. Колдонуңуздар ушул мастер-класс менен эжекелер. Колдонуңуздар мынакей. Урматтуу эжекелер, мына буну биз денеге пакетти кийгизип, анан денеге мына бүт клейледик. Көрдүңүздөрбү? Мына могу жакта төшү дагы көрүнүп калды. Эми бул төш жагы размерине жараша, айымдын размерине жараша. Бели дагы айымдын размерине жараша болот. Бул мага тиешелүү размер болгондон кийин биз болжолдук бүт могу жең жагын бүт тартып алдык. Ушинтип лекалдарын алып алса болот да, жасап алса болот. Эми мына мойну bunun баардыгын эме келиштире беребиздечи, анан кийин дагы жүндү эметкенден кийин баардыгын кыркып алабыз. Жактарын баардыгын. Могу жердеги мындайынан кыркабыз, түздөйбүз да. Бүт түздөйбүз. Лекалын алыш үчүн төшүн деле минтип түздөйбүз. Эми мына могу жерде төшү, мындай көрүңүздөрбү, мына могу жер. Ошо эки жерин мынакей белгилеп койдум го. Ошо эки жерин болсо, анан кийин жүндү салганда, раскладка кылганда, ушу жерге коюураак жүндү салынат дагы, анан колду салып туруп, мындайынан колду салып туруп, анан мындайынан уйпалап бери чыгарып салса болот. Бул эми размери кичирээк болсо, чоңураак болсо, берде выточка кылынат, чоң төшүң, аялдын, айымдын төшү чоңураак болсо, мына жерге выточка кылынат. Азыр бирөөнү көргөзөйүнчү. Мына. Моинтип выточка кылынат. Көрдүңүздөрбү? Выточка кылынат. Анан кайра бирине минтип туруп, жүндөрдү бири-бирине кошуп туруп, анан берде эмет. Жана сүйкүп, мындай ушалап койсо эле биригип калат да жүндөрчү. Эми бул айымдын төшү чоңу болсо, 5-чи размер там өйдөрөк болсо да, 4-чү, 5-чи болсо, андан өйдөрөк. Анан размери 1-чи, 2-чи, 3-чүгө чейин берге коюу жүндү салып туруп, анан колду салып эмете болсо. Мына арт жагы лекалын ушинтип кылып алабыз. Бул жилетка. Бияна проймаларын баарын бүт түздөп алабыз. Бүт түздөп, клеенка салганда проймаларын баарын түздөп, мындай кылып жасап, мындай проймасын мындай кылса болот да. Азыр мен бул жагын окшоштуруп берейин. Бул бир бөлүгү да. Эми жүнгө бул болот. Кездемеге швейниктер алар билет, мындай кылганга болбойт да. Так. Жүнгө бул аябай эле сонун вариант да.
бул жагына мына планка деп коет. Планкага кошобуз биз бияка дагы. Планкасына кошобуз. Кош керек да. Анткени бирде топчуламалар болот да. Бирге биз кошобуз. Планкасына кошулат. Мына бияка планкасына кошулат. Экиге бөлөбүз. Бирөөнү алалы. Экиге бөлөбүз. Мына лекал дайын. Могу жер талиясы, бел жагы. Бул жагы, жамбаш жагы, белдин ылды жагы бирке биягы чоңураак болот да. Бирок биз теп-тегиз кылып лекал кылабыз. Анткени биягы анча эле чөйүлүп калат. Анткени жүндүн өзүнүн свойствосу ушундай да, но этеги чөйүлүп калат. Ошон үчүн мындай эле түз кыла бериңиздер. Мына лекалды кыласыздарбы клеенкага. Клеенка салганда, мына жердеги эмени мындай кылып эле мындай түз кылабыз. Түз кылабыз. Многусун эметпейт. Менде берде где-то 5 сантиметр бел менен белдин ылды жагы 5 сантиметр экен да, 5 сантиметр эчтем болбойт. Анткени биягы анча эле чөйүлүп кетет. Мындайынан тегиз кылабыз. Бул жагын деле мисалы төш жагыңар размери кичирээк болсо, ошол бойдон калтырабыз. Чоңураак болсо, берде кезилет. Бери кезилип, мындай чоңураак выточкасы чоңураак болсо калтырабыз. Анткени жүндү бияка раскладка кылып, анан берде минтеп коштуруп анан эме выточка кылып алабыз. Бияка планкага кошобуз. Бул жагына, арт жагына бир аз кошобуз, 1 сантиметр кененирээк мындай. Бул аябай денеге жабышып турган лекал да. Бир аз кошобуз бирге, 1-2 сантиметр могу жагына кошулат. Давайте мен сразу эле кошуп коеюн. Мынакей. Бул достаточно болот да, кошулганы. Так, бул жагына кошобуз. Бул алды. Бул арт жагы проймасын бир аз тура эмес. Ойлоп атам, бул өтө чоң болуп калды. Горловинасынчы. Горловинасын минтип оңдойбуз. Дагы бул жака мындайынан клейлейбиз. Мен ушинтип эле клейлеп отуруп эмеге келем да. Өзүмө керектүү эмеге кирип калам.
Анткени мойнун чоң болгонго болбойт да. Берди деле биз мойнун деле кичирээк кылабыз. Ошондо бул алды, бул артты. Көрүнүштөрбү? Бул артты. Бул алды. Бирди плечо. Бирди ушундай бир кичирээк эле кылыш керек. Азыр кичирээк эле кылабыз. Ушинтип түздүп, оңдоп эмесине келтирип алгыла. Биякта узундугун түздөп алабыз. Мынакей эжекелер, бул жашынакай эме лекало болуп калды. Чермеге ылайыктуу эме жилеткага жанагы чыптама деп коет, прям денеге аябай жабышып эмете турат. Эми муну биз чоңойтобуз. Эмеге коюп, пакетке клеенка коюп туруп муну чоңойтобуз. Бирде проймасы ошомойдон калат. Проймасы ошомойдон калат. Плечиги деле ошомойдон калат. Биякта горловинасы деле ошомойдон калат. Бул жагы деле ошомойдон калат. Болгону биз кошобуз. Бул жака кошобуз. Анан биягына кошобуз. Ошондо могу бияка кошулат, мындай кошулат, бир аз бияка кошулат. Болду. Ушул лекал. Адамдын денесине кийгизип эле клеенканы, пакеттерди скотч менен бүт эметип, жабыштырып, андан кийин эмени жазып алса болот. Ушинтип лекалдарды жазып алса болот. Биягын кыска кылып туруп бияка этегине кошсоңуздар көйнөк болуп калат, сарафан болуп калат, жана жеңдерин жасасаңыздар. Мынакей дайын лекал. Эми берде только чоңойтуп алыш керек да, анткени жун кирип кетет да. Колдонуңуздар эжекелер, мынакей. Көрүңүздөр, практика аркылуу көрүңүздөр. Мен эми ушул лекал менен бир чермей эметемин. Жун менен увалка кылып, бир чермей жасайм, дагы бир мастер-класс жасайм.